Assalomu alaykum do'stlar. Da'vat javob. Bugun Muhammad Yashin do'stimizning qo'ylarini operatsiya qildik. O'zbekiston Namangan oblastidamiz. Ошол жанагы эле айткандай, буюрса qo'ylarыбыздын баарынын operatsiyasi жакшы ийгиликтүү өттү. Мындан ары жакшы бир төлдөрдү берет деген үмүттөбүз. Аргымак Пет клиникасы ар дайым кызматта. Кандай болду? Жакшы эле? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli jamoat. Mana akalarimizni chaqirdik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Qo'chqorlar saklayib turganda bularga juda ham qattiq qiynalayib turganida, ko'p qo'ylar qochmayib turganida bu to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu qo'ylarga ziyon emas, navbat bu foydali. Chorvachilikka da foydali. Ha, chorvaga foyda bo'ldi. Bu ziyoni yo'q. Qo'ylar olasan. Nimalar razrezlarni chiroyli qilib chiqarib berdi akalarim mana. Alhamdulillah, Allohga shukr. Juda ham go'zal bo'ldi. Endi mana qo'chqorga qo'shadigan bo'lsak ham qiynalmaydi. Ошол чарбачылыгыңарга ийгилик. Клиникадан разы болсуң анда. Bunun maksat bu. Биздин максат ошол. Төлө алыш, куйруктар башында жана видеодон көргөн болсоңор эгер куйруктар асылып турган болчу, бүт баарыныкы тизесине чейин тийип калган. Койлордун басканына да кыйын болуп аткан. Куйрук өтө чоң болгон үчүн койлордун куйруктары чоңоюп кеткенден көпчүктен сынып калган, анан асылып калган. Породасы жок койлордуку сыяктуучу. Башкаларыныкы бар эми сынбаганчы. Булардыкы сынып калганына байланыштуу төлө ала албай жүрүшөт. Козу бербей жүрөт. Бул деле чарбачылыкка зыян, жөн эле багып жүрө берип, акыры төлө бербегенден кийин ошол козу алуу максатында, төлө алуу, үрөң кылуу максатында селекцияны жүргүзүш үчүн куйруктарды кесип кошкорго даярдаш керек. Көрүлсө эми бүт баары боозуп, жакшы козуларды берет деген үмүттөбүз. Yo, qaraganda